Мен Айпери Шенкулова, Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин журналистика бөлүмүнүн 4-курсунун студентимин. 2000-жылы Скөл облусунун Түп районунун Корумдуу айылында төрөлүп, ошол жакта мектепте окугам. Мектепти 2018-жылы бүтүрүп, Манас университетинин аталган бөлүмүнө тапшырып окуп калгам. Мен биринчиден өзүмдүн кесибимди тандагам. Мен журналист болууну чечкем. Ошондуктан Кыргызстанда бул тармакта кайсыл университетте жакшы билим берет деп бөлүмдөрдү анализдеп издеген. Ошолордун арасынан мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде журналистика бөлүмүндө абдан сапаттуу билим берет экенин өз көзүм менен көрүп, андан кийин ушул университетке тапшырууну чечкем. Манас университетинде мен 5 жыл билим алдым. Бул аралыкта көптөгөн жетишкендиктерге жете алдым деп ойлойм. Эң эле башкы жетишкендигибиз бул 5 жыл аралыгында татыктуу билим алдык өзүбүздүн багытыбыз боюнча. Бул үчүн биздин мугалимдерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана эң эле башкысы бул бизди колдогон билимдүү, мыкты досторду таба алгандыгыбыз эң чоң жетишкендигибиз деп ойлойм. Андан сырткары бир нече журналисттик багытта көптөгөн конкурстарга катышып, аларда дагы жеңиштерге жеттик. Алардын бири бул 2022-жылы Мелиси Шымканов атындагы студенттер арасындагы эссе сынагында байгелүү орундарга жетишкендигим болду. Мен университетке тапшырганда Манас университет жөнүндө өтө жакшы пикирлерди уккам. Бардык бүтүрүүчүлөрү жакшы отзывдарды айтышкан. Мен Манас университетинен татыктуу билим аларыма көзүм жеткен. Ал 100% эмес, 200% далилденди деп ойлойм. Анткени бул жактын аурасы абдан сонун, бардык шарттары каралган, мугалимдери дагы билимдүү жана абдан сонун адамдар. Менин бардык күткөн үмүттөрүм акталды деп ойлойм. Бул жакта абдан бардык шарттары түзүлгөн эң жакшы деңгээлде. Негизинен эмне себептен Манас университетинин журналистика факультетине тапшырыш керек деген суроого жооп ала алабыз да. Бул университетте себеп дегенде бул жакта теорияны да окутушат, андан сырткары практиканы дагы айкалыштырып кетсең болот. Мисалы, бул жакта радио бар, ТВ бар, ошондой эле газета, сайт бар. Сен түшкө чейин алган теориялык билимиңди түштөн кийин келип практикада айкалыштырып үйрөнө бересиң. Ошентип 4 жыл аралыгында сен профессионалдуу деңгээлде журналист болуп такшалып, даярдалып чыгасың дагы. Университетти бүткөндөн кийин же бүткөнгө чейин эле 2-3 курстан баштап кандайдыр бир ЖМКларга барып, ошол жактардан стажировка өтүп, андан кийин иштеп калуу мүмкүнчүлүгү толук бар. Манас университетине тапшырам деген бүтүрүүчүлөргө тесттине, Манастын өзүнүн тести бар да, ошол тестке жакшы даярдангыла демекчимин. Себеби тесттен жогорку балл алган студенттер келип сөзсүз түрдө журналистика факультетин тандап ага өтө алышат. Жана андан кийин бул жака келгенден соң сөзсүз түрдө өзүнүн багытында дагы татыктуу билим алыш керек. Бул жакта бардык шарт бар. Студенттен бир гана билим алуу гана, аракет кылуу, окуу гана керек болот. Ошондой эле кошумча практиканы унутпаш керек. Теория такыр башка, практикада башка нерсе болуп саналат. Менин кеңешим сөзсүз алган билимди практикада колдонушу керек деп ойлойм. Биздин Манас университетинде мындай сөз бар эмеспи? Бул Манас жаштардын, студенттердин шаарчасы дегенчи. Манас мен үчүн дагы бул эң сонун билим уям. 5 жылым өттү. Манастан эң жакын досторду, мыкты санаалаштарды жана бизди колдогон, ар тараптуу билим берген мыкты устаттарды таптым. Андыктан бул Манас менин бир үй бүлөм десем толугу менен жаңылышпайм.